Спорт сүйүүчүлөрү 1x сайты менен бирге сүйүктүү спортчуңузду колдоп, акча утуп алыңыз. Ал үчүн описаниядагы шилтемени басып, алардын официалдуу сайтына өтүп, балансыңызды толтуруп, өз спортчуңузду колдоңуз. Кененирээк маалыматты шилтеме аркылуу өтүп алсаңыздар болот. Жогорку коэффициенттер бир гана биздин спонсордо. Сузак районуна киргизилген өзгөчө кырдаал канча убакытка созулары айтылды. Сузакта жарыяланган өзгөчө кырдаал 1 айга чейин созулушу мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн 19-мартта өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Өзгөчө кырдаалдын мөөнөтү ооруп жаткан бейтаптардын абалына жараша болот. Мындан тышкары вирустун инкубациялык мезгили 14 күндөн 20 күнгө чейин болсо, анда 1 айдан кем эмес убакыт өзгөчө кырдаалдар режимин киргизүү керек болуп калат, деди Ахматов. Маалымат бак Супер KG. Сатыкка доллар жок. Эмнеге кымбаттап кеткенин билбейбиз. Өзүбүз нерпол олтурабыз. Бишкектин акча алмаштыруучу жайларындагы азыркы абал. Сатыкка доллар жок. Эмнеге кымбаттап кеткенин билбейбиз. Өзүбүз нерпол олтурабыз. Бул тууралуу Бишкектен Москва жана Совет көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан акча алмаштыруучу жайларда иштеткендер билдиришти. Азыркы тапта Супер KG порталынын кабарчылары банктарды жана акча алмаштыруучу жайларды кыдырып, сурамжылоо кылып жүрүшөт. Бүгүн 19-мартта саат 17:30 карата Кыргыз өлкөсүндөгү айрым коммерциялык банктар 1 АКШнын долларын 85 сомго сатып жатканы маалымдалган. Доллардын кымбаттап кетүүсү алдын ала күтүлүп жаткан, себеби буга чейин Орусияда доллар 73дөн 82-83 рубльге чейин, Казакстанда 410дон 450 теңгеге чейин көтөрүлдү. Бул коронавируска байланыштуу бардык мамлекеттер чыгарасын жаап, ошонун алкагында экономикалык катачылык болуп жатат. Кыргыз өлкөсүндө кымбаттап кетиши бул эми азыр заман башка, маалымат көп. Кыргыздар Орусия менен Казакстанда эмне болуп жатканын көрүп билип турушат. Ошондон улам да долларга суроо талап жогорулай берди. Кесепети ушул жагдайга алып келип койду. Мындан ары көтөрүлөт деп ойлобойм. Жеткенче ушул болушу керек, деди акча алмаштыруучу жайлардын бирин иштеткен адам. Ал эми долларды сатып алмакчы болуп, акча алмаштыруучу жайга келген Нурбек аттуу жара нааразычылыгын билдирди. Бирөөдөн доллар менен карызга алдым элем, ошону кайтарайын деп доллар алганы келгем. Курсту карасам 85, мен 69 кезинде жакында эле алгам. Ортодон 15 сомдон ашык чыгым болуп жатам. Өкмөт болобу, кимиси болсо да карап көзөмөлдөп коюшпайбы? Карапайым калкка кыйын болуп жатат. Менимче спекулятордун эле оюну болууда, деди ал. Буга чейин 10-мартта Бишкекте 1 доллар 69,70ден 73 сом болуп, 3 сомго кымбаттап кеткен. Доллардын сомго карата курсунун эң жогорку чеги 2015-жылдын 25-ноябрында 78-80 сомго чейин жеткен. Бирок бул баа бир күнгө эле кармалып, эртеси Улуттук банк интервенция жүргүзүү аркылуу доллардын баасы ылдыйлаган эле. Мындайча айтканда, бүгүнкү 85 сомго көтөрүлүү бул рекорд болду. Диаграммдан көрүнүп тургандай, соңку 3 жылда доллардын сомго карата курсу дээрлик туруктуу сакталып келген. Кечээ 18-мартта орус рубли долларга карата күнүн жоготуп 1 доллар 82 рубльге чейин чыккан. Маалымат бак Супер KG. Республикалык штаб Кыргыз өлкөсүндө обсервацияга 1992 орундук дайындалганын билдирди. Кечээ 18-мартта Жалал Абад областынын Сузак районунда 3 адамдан коронавирус аныкталганы кабарланган. Маалымат бак Супер KG. Коронавирус өтө деле коркунучтуу оор эмес. Бүгүн 19-мартта кечки саат 17:00 карата өкмөт үйүндө онлайн маалымат жыйыны өттү. Анда өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов журналисттер тарабынан алдын ала кат түрүндө берилген суроолорго жооп берди. Жыйында Ахматов коронавирустун алдын алуу боюнча эрежелер тууралуу айтып берди. Коронавирус өтө деле коркунучтуу оор эмес, болгон анын алдын алуу боюнча эрежелерин сакташ керек. Ошол эреженин калктын 85% аткарса эле болду. Бул орунду жеңип кетебиз. Бул жагынан алып караганда биздин өлкө Япониянын тажрыйбасын алып жатабыз. Мисалы, вирусту жуктурбаш үчүн 15 минут сайын кайнак суу ичип туруу керек. Ар бир 2 саат сайын оздуу туздуу суу менен чайкап туруу зарыл. Карым-катнашты азайтуу керек. Жашаган жерде жеке гигиенаны сактоо абзел. Базарлар жана дүкөндөрдө иштегендер 2 саат сайын жумуш ордун тазалоодон өткөрүп туруусу зарыл. Бул боюнча бардык райондордо, областтарда жана ири шаарларда иш алып баруу үчүн тапшырмалар берилди, дейт Ахматов. Маалымат бак Супер KG.
Коронавирустан бир күндө 475 киши өлгөн. Италияда карантин узартылат. Европада коронавирус пандемиясынан эң каттуу жана жапа чеккен Италияда 10 мартта киргизилген карантин мурда белгиленген мөөнөттөн узартылмай болду. Бул тууралуу премьер-министр Джузеппе Конте 19 мартта жергиликтүү гезиттеги интервьюда айтты. Мындай чечим илдеттен көз жумгандар кескин көбөйүп кеткен кезде кабыл алынууда. Бейшембиге карай өлгөндөрдүн жалпы саны 200-900гө жетти. Алдыңкы күнү 475 киши өлүп, эпидемия башталгандан бери эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Калк Италиядан 23 эсеге көп. Кытайда COVID-19 вирусу 3200 кишинин өмүрүн кыйды. 3-орунда 1100дөн ашуун киши каза тапкан Иран турат. Азыркы чектөөлөрдүн алкагында 3-апрелге чейин италиялыктар жумушка баруу, тамак-аш же дары-дармек алууга же башка жашоо үчүн эң зарыл иштер үчүн гана сыртка чыга алышат. Азык-түлүк дүкөндөрү жана дарыканалардан башка бардык соода түйүндөрү 25 мартка чейин жабылган. Шаршембинин кечинде тараган маалыматка ылайык Италияда вирусту жугузуп алгандардын жалпы саны 28 миңден ашты. 4025 киши айыкты. Маалымат блог Азаттык. Биолог коронавирус пандемиясы кандай шартта токтой турганын айтып берди. Вирус адамдан адамга өткөндө мутацияланып, адатта инфекция алсырайт. Андан соң адамга көнүп жашап кетиш үчүн коэволюция болот. Азыр коронавирустун бизге көнүп жаткан учур экенин окумуштуу айым айтып берген. Биология илимдеринин доктору, АКШнын системалык биология боюнча окумуштуусу профессор Анча Баранова жаңы коронавирус эпидемиясын токтото турган 2 шартты айтып берген. Бул туурасында РИА Новости жазды. Биринчиси вирустун эволюция процесси. Жаңы кожоюнда вирус алсырайт. Биз аны башка вирустан, ичинен коронавируста да байкап көргөнбүз. Жарганаттардан кишиге жуккан, ал адамдан адамга өткөндө мутацияланып, бул илдетке инфекцияны алсыратат. Андан соң адамга көнүп жашап кетиш үчүн коэволюция болот. Учурда бул вирустун бизге көнүп жаткан учуру. Бирок ал процесстин канчага уланары али белгисиз, деген Баранова. Окумуштуу экинчи факторду адамга жасап алган иммунитет тагыраагы табигый эмдөө процесси деп атаган. Баранова коронавирус менен Жер планетасындагы элдин 70% ооруп бүткөндөн кийин адам баласында аны менен күрөшө турган антитела катмары пайда болот деген божомолун айткан. Мындай учурда эл жапырт оорубай илдетти айбат кыла турган иммунитет жаралып калат деген. 2019 жылдын 31 январында COVID-19 Кытайдан Ухан шаарында дүйнөгө өзүнүн бар экендигин, кооптулук жарата турганын жар салган. 3 ай ичинде жаңы коронавирус дүйнөнүн 150дөн ашуун мамлекетине жайылып, пандемия кырдаалын жаратты. Бүгүнкү 19 марттагы маалымат боюнча 2019.058 кишиге жукса, алардын 84.122си айыгып, тилекке каршы 8.939 адам илдеттен көз жумду. Буга чейин дагы коронавирус пандемиясынан канчага созуларына немес окумуштуусу жооп берген. Андан сырткары Кытай медиктери коронавирусту кайсы дары жакшы дарылай турганын айтышты. Маалымат блог Спутник KG. Саясаттан кеткен Өмүрбек Бабанов коронавирус менен күрөшүүдө 5 миллион сом бөлөрүн өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Коронавируска каршы күрөштү жөнөкөй жараныбызда, бизнесменибизде колдоого алышыбыз керек. Бүгүн элибиз үчүн колдон келген жардамды көрсөтүүнү мен да жарандык милдетим деп эсептейм. Андыктан биз 5 миллион сом бөлүнүп чечтик. Анын ичинен баатыр дарыгерибиз үчүн саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 3 миллион сом бөлүнөт. Ал эми 2 миллион сом 2000 пенсионерлерибизге 1000 сомдон дары-дармектер үчүн которулат деп жазылат Бабановдун билдирүүсүндө. Биз сөзсүз бул абалга туруштук берип, мурдагыдан да күчтүү чыгабыз. Улуу жараткан Ала бизге жана бүткүл адамзатына ушул сыноодон өтүүгө жардам берсин деп жыйынтыктаган сөзүн. Маалымат блог Элдик медиа. Коронавирусту 5 бармак менен арак жеңет. Бүгүн 19 мартта Жогорку кеңештин кезектеги жыйыны өтүп жатат. Жыйында коронавируска байланыштуу өкмөт маалымат берүүдө. Анда депутат Рыскелди Момбеков дүйнөнү титиреткен бул илдеттен кутулуунун жолун айтты. Коронавирус дүйнөдөн келген коркунуч, өкмөт мунун аракетин кылып жатат. Аракетиңиздер жакшы десем жаңылышпайм. Биз бул нерседен саясат кылбашыбыз керек. Кылым карыткан Кыргыз мындан оор учурда башын өткөргөн. Кытайдын вирустан эмес, Кытайдын өзүнө жеңилген эмеспиз. Кандай гана кырсык болсо, Кыргыз дем салдырып, укол сайдырып чыгып кеткенбиз. Кыргызды кырсыктар Кытайдын маскасы куткарбайт, Кыргыздын маркасы куткарат. Кыргыздын гени, деми, күчү, Кыргыз эли жери касиеттүү.
Иммунитетти манайды түшүрбөө зарыл. Иммунитетти түшүрбөш үчүн кыргыздын күчтүү тамагы керек. Тамашалап айтсам, Шакенин анча мунчарагы керек. Дүйнө чемпионаттары, Олимпиада оюндары токтотулуп жатса, биз жергиликтүү кеңештин шайлоосун токтото албай убарабыз, деди Момбеков. Маалымат Булак Эл Гезит. Касеттүү кыргыздын жери касеттүү. Биз кандай кыйынчылык болгон күндө деле кыргыздын улуулугу, кыргыздын сулуулугу, анан кыргыздын сабыргандуулугу, анан сабырдуулугу, анан сактап келген да. Ошол негизде эле кете беришибиз керек. Анан эми эң негизгиси бул иммунитетти түшүрбөш керек, анан настроениени түшүрбөш керек. Иммунитетти түшүрбөш үчүн эмне керек? Бул албетте бул кыргыздын күчтүү тамагы, кыргыздын 5 бармагы. Тамашалап айтсам, анча-мынча Шакенин арагы. Ошентип эле биз кыйынчылыктарды жеңебиз. Анан көп деле паника кылыштын кереги жок. Анан муногу шайлоолор боюнча маселе бул карай турган маселелер. Дүйнө бардык оюндарын токтотту. Чемпионат мира, олимпиадалар бар токтотосо биз шайлоону токтото албай турабыз да. Ушул эске алалы. Рахмат.